Закон точности. Тактык мыйзамы. Сен биле турган кийинки закон тактык закону деп аталат. Бардыгын өз убагында жаса. Учур жактан качпа. Бул закон баарын өз убагында жасоо маанилүү экенин көргөзөт. Айрыкча сага коркунучтуудай болуп сезилип атканда же өтө кыйын болуп аткандай сезилип атканда. Биз кичине чагыбызда кыйынчылыктардан баарын жеңип өткөн баатырлар жөнүндө жомокторду, легендаларды укканбыз. Баатыр бардык тоскоолдуктардан, коркунучтардан өтүп жеңишке жеткен. Жомоктордо көбүнчө коркунучтарды ажыдар кылып көргөзөт. А чындыгында ар бирибиздин ичинде ошондой ажыдар бар. Башкача айтканда коркуу сезими бар. Ошондуктан учур жактан качпаш керек. Кийинкиге калтырбай проблеманы чечүү керек. А эгерде сенин кыйын кырдаалыңда башкалар күнөөлүү болсочу, эгерде сени алдап койгон болсочу деп сурады Мехрон. Өзүңдүн ийгиликсиз болуп атканыңа башкаларды күнөөлөбөш керек. Устаттын үнү чечкиндүү жана бекем чыкты. Жөн гана өзүңдүн кылгандарыңды анализдегенди үйрөн. Эмнени туура эмес кылдың, ал эмнеге алып келди? Балким сенин кылган ишиң башка адамдардын жаман таасиринен болушу мүмкүн. Бирок ошондо да ал сенин күнөөң. Сени эч ким күч менен кыйнаган эмес. Башкысы ушул сабакты үйрөнүп алышың керек. Өзүңдүн каталарыңды тапканды, учур жакты кабыл алып ошону менен жашаганды үйрөн. Жана так адам болгонду үйрөн. Бирөөгө сөз берсең, аны убагында жаса. Убаданы так жана убагында жасаганга аракет кыл. Ошондо ал сенин характериң болуп калат. Сенин руханий тарбияң болуп калат. Эсиңде болсун, эгерде сен бирөөгө убада берип, аны убагында жасасаң, анда сен жашоодон эмнени сурасаң, эмнени Кудайдан сурасаң, эмнени адамдардан сурасаң, алар дагы убагында аткарылат. Эгер сенден кимдир бирөө үмүттөнүп атса, а сен аны дайыма кийинкиге калтыра берсең, эртең жасайм, бүрсүгүнү жасайм деп жүрө берип, жашоо да сенин иштериңди эртеңкиге, бүрсүгүнкүгө жана узак убакытка калтыра берет. Муну практика далилдеп атат. Көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Демек, эгер мен Кудайдан сурагандарым убагында аткарылганды кааласам, мен дагы адамдарга эмнени убада кылдым, ошону убагында аткарышым керек. Анткени менин сөздөрүмдө башкалардын үмүтү бар. Менин сөздөрүмдө Кудайдын сөзү бар. Сөз бизде бар. Улуу Омар Хайям, сөздө күч бар. Сөзгө биздин чынчылдыгыбыз керек. Биздин жашообуз сөзгө байланыштуу деп айткан. Ошондуктан сөз көп мааниге ээ. Сөздүн күчүн сакташ керек. Коркунучтуу кырдаалга түшүп калганды сезип турсаң да убадаңды аткар. Эмнелерди убада кылсаң, ошонун баарын аткар. Дайыма кырдаалдар жагымдуу боло бербейт. Бирок сен жөн гана убадаңды аткарганга аракет кыл. Кээде сен өзүңдүн милдеттериңди сага белгисиз себептерден улам аткара албай калдың. Акылдуу адамдар ар кандай оор кырдаалдардан чыкканды билишет деп айтышат. Ал эми акылман адамдар мындай кырдаалдарга туш келбегенди билишет деп айтышат. Демек сенин Кудайдан сурагандарың, жаратылыштан, адамдардан сурагандарың өз убагында алгың келсе, өзүң дагы эмнени убада кылсаң, өз убагында жаса. Жада калса кыйынчылыктар пайда болсо да коркпо. Ким билет эртең эмне болорун? Жалгыз гана Кудай билет. Эмнени убада кылсаң, ошонун баарын убагында жаса. Жана учур жактан качпа. Ошону менен сабагы аяктады. Демедегидей эле Мехронду өзүнүн ойлору менен жалгыз калтырып, устат үйгө кетти.